Бекборбиев шайлоодо кимге добуш берүү керектигин айтты. Биздин айылдагы мектепти оңдоп берген, көпүрөнү салган, жолго шагыл төккөн жана башка деген сөздөрдү угуп, дали саясий караңгылыкта экенбиз деген ойго келесиң. О калайык журт, ал иштин баарын мамлекет кылыш керек. Өлкөнү тээ өйдө жагынан жеп чөнтөктөрүн кампайтып, силерге кичине жем чачып койсо шүгүр деп жүрө берет экенсиздер да. Аларга алданбай, таза, билимдүү, турмуштук тажрыйбасы бар балдарыңарды шайлагыла. Алар жогору барса, анан мамлекеттин башы тазарып, ошол мектеп, көпүрө, жолуңар мамлекет тарабынан салынат, оңдолот. Бул шайлоодо аң сезимдин революциясы кылалы, антпесек оңолбойбуз, деп жазат Борбиев. Булак Zoom чекиткейжи. Эркин күрөш боюнча Эрназар Ахматалиев жаштар арасында дүйнө чемпиону болду. Кыргызстандык эркин күрөш балбаны Эрназар Ахматалиев 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө биринчилигинде чемпион болду. 70 кг салмакта күрөшкөн Эрназар финалдык беттеште армениялык Вазген Тиванянды утуп алды. Кармаш 12 эсеби менен аяктады. Биринчи бөлүктө Эрназар 3-2 эсепти алды да жыйынтыктады. Экинчи бөлүктө тынымсыз аракети менен атаандаштын шайын кетирип, 3 ирет килем чийининин сыртына чыгарды. Соңунда артына өтүп 2 упай алып, тоголотуп ыкма жасады. Жалпы эсеп 12 менен аяктады. Булак медиа центр чекиткейжи. Бишкекте жол кырсыгынан 10 адам жабыркап, 2 каза болду. Бишкек шаарында айланма жол менен Алма-Ата көчөсүнүн кесилишинде маршрутка менен жеңил унаа сүзүшкөн. Жол кырсыгынын кесепетинен 2 адам каза болуп, 10 адам жабыркаган. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Учурда кырсыктын кесепетинен жабыркагандардын саны такталууда. Булак Коом Чекит пресс. Мейкинбек Абдалиев: криптовалютабызды чыгарсак, аны жер астындагы 410 тонна алтынга байлайлы. Кыргызстан өзүнүн криптовалютасын чыгарыш керек деп айтып келесиз. Бул кандайча ишке ашат? Азыр дүйнө жүзү боюнча криптовалюта өнүгүп жатат, бирок бир дагы мамлекет өзүнүн криптовалютасын рынокко чыгара элек. Ушундан пайдаланып, мамлекеттин жеке криптовалютасын чыгарсак утабыз. Мамлекет же улуттук банк сыяктуу бир тармак криптовалюта чыгарса, биздеги жердин алдындагы 410 тонна алтынга байлап коюш керек. Криптовалюта бул программа. Мисалы, биз Gold KG Coin деген Кыргызстандын криптовалютасын чыгарсак, аны 410 тонна алтын менен бекитсек, менимче бул жакшы киреше алып келет. Анткени криптовалюта биткоин замандын талабы. Каалайбызбы же каалабайбызбы, биздин жашообузга аралашып, бара-бара ошо менен соода кылып калабыз. Муну практика көрсөтүп жатат. Айрым өнүккөн мамлекеттер криптовалюта менен дүкөндөрдө сатып алууларды жүргүзүп, бири-бирине акча которуп калышты. Ушундай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, экономиканы көтөрүүгө пайдалануу зарыл болуп турат. Анткени криптовалюта экономиканы өнүктүрүүнүн дагы бир мүмкүнчүлүгү. Мындан артта калып калбашыбыз керек. Кимде-ким биринчи криптовалютаны ачып, аны ишке киргизип алса, ал тез өнүгүүгө бет алат. Ал эми башка мамлекеттер ачып алгандан кийин бизге кыйыныраак болот. Эң негизгиси алтын менен бекитип берсек, мунун баасы кескин өсөөрүн айтып, президентке, жаңы өкмөткө сунуш бердим. Криптовалюта рыногунда триллиондогон доллар айланууда. Бул рынокты алтын менен консолидациялоо зарыл. Криптовалюта чыгарган майнинг компанияларына Кытайда тыюу салынды. Бизде дагы мыйзамсыз иштеп жаткандарын билебиз. Ушундай абалда биткоин криптовалютаны мыйзамдаштыруу, өнүктүрүү канчалык маанилүү? Дүйнө жүзү боюнча криптовалютага тыюу салынган эмес. Кытайда электр энергиясына таңкыстык болгону үчүн майнинг фермаларга тыюу салынып, алар Казакстанга агылып, ушул тапта кошуна мамлекетте бул тармак дүркүрөп өнүгүп кетти. Майнинг компаниялары бизге дагы келүүгө аракеттери бар. Себеби Кытайга салыштырмалуу электр энергиясынын баасы арзан. Ошол эле учурда майнинг компаниялар энергияны 5 сомдон берсеңер дагы сатып алууга даярбыз деген пикирлерин билдиришкен. Майнингти кантип чыгарат? Мисалы, компьютердин процессорлору сыяктуу чоң процессорлор болот. Аны интернетке улап коет. Мында электр энергиясы менен эле интернеттин болгону маанилүү. Казынага пайдасы бар. Электр энергиясын кымбат сата алабыз. Интернетти колдонгону үчүн дагы акча төлөшөт. Ошондуктан майнинг компаниялардын Кыргызстандын аймагында мыйзамдуу иш алып баруусун жөнгө салганыбыз жакшы. Дүйнөлүк биткоиндерди өндүрүүдө Кытайдын үлүшү дээрлик 30%га төмөндөп. Казакстан криптовалютанын майнингдин күчү боюнча дүйнөдө 3-орунга көтөрүлдү. Ошол эле учурда АКШ 2-орунду ээледи.
Россия биткоинди өндүрүү боюнча 4-ири мамлекет. Дүйнөлүк криптоиндустриядагы мындай өзгөрүүлөр көп нерседен кабар берет. Бизде дагы учурда криптовалюта, биткоин, майнинг компаниялары боюнча мыйзам даярдалган. Жаңылбасам, биринчи окуудан өттү. Жакын арада жогорку кеңеште талкууланат. Булак Назар Ньюс, Чекиторг. Кыргызстанда 28 ноябрда парламенттик шайлоо болот. Бул ирет талапкерлер партиялык тизме жана бир мандаттуу округдардан атсалышууда. Бул шайлоо 2021 төңкөрүш менен аяктаган шайлоодон кийин толук бир жылдан кийин болуп жатканы менен өзгөчөлөнөт. Анткени өткөн жылдагы элдин нааразычылыгын жараткан шайлоодон кийин саясатчылар жиктелип, кимдин ким экендиги кашкая айкындалды. Бийликтин кысымына туруштук бербеген Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов саясаттан биротоло кеткенин жарыяласа, Жээнбековдордун биримдигинде жүргөндөр ал эми маскасын алмаштыра салып, биз жаңыбыз деп ураан чакыргандар жалаң гана эски саясатчылар. Бийликтин кысымына туруштук эле бербестен ага чабуул жасаган Адахан Мадумаров гана болду. Ошентип радикалдуу жана бийликти сестенткен оппозициялык күчтөр азыртан айырмалана баштады. Бирок анткени менен Мадумаровдун бүтүн Кыргызстандын курамында күчтүү саясатчылар дээрлик жокко эсе. Экинчи жагынан бийликтин кысымы көбүрөөк Исмаил Исаков жетектеген Азаттык демократиялык партиясына болуп жаткандай сезилет. Ал эми дал ушул партиянын курамы башка партиялардыкынан айырмаланып, чоң саясий күчкө айланганы дароо байкалып турат. Башында бийликчил деген көп тараганы менен чыныгы оппозициялык күч экенин көрсөтүп, бийлик артынан түшүп, кысым жасап, ал тургай шайлоо өнөктүгү жаңыдан гана башталгандан тарта четтетүү аракетин көрүп жатканынын жалгыз себеби ушул. Ошондуктан шайлоодо бийликтин батасын алган ар башка бирок заты окшош партиялар менен чыныгы оппозициялык бүтүн Кыргызстан жана Азаттык партияларынын таймашы болмокчу. Бактыбек Калмаматовду колдоо тобу. Иракта премьер-министрге кол салуу аракети болду. Иракта премьер-министр Мустафа Аль-Казимиге кол салуу аракети болду. Премьер-министрдин кеңсеси билдирүү жасап, 7 ноябрдын таңында Аль-Казиминин Багдаддагы резиденциясына жардыргыч заты бар дрон чабуул жасаганын билдирди. Резиденцияга ракета да атылган. Жардыруудан премьер-министрдин коопсуздук кызматкерлери жабыркашты, өзү жаракат алган эмес. Аль-Казими мамлекеттик телеканал аркылуу элди тынчтанууга чакырды. Чабуул үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Бул окуя иранчыл саясий күчтөрдүн өлкөдөгү парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы нааразычылык акциялары уюштурулган учурга туш келди. Шайлоодо жеңилип калган Фатх кыймылынын тарапкерлеринин демонстрациясы бир нече аптадан бери уланууда. Алар шайлоо бурмаланган деп эсептешет. Булак Азаттык, Чекиторг.